Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, урматтуу Москвадан көрүп аткан менин мекендештерим, саламатсыздарбы? Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Орозо айында көптөгөн менин бир туугандарым, мусулмандарыбыз мына жакшы сооп иштерди кылып, эттерди эксанга таратып, анан чайхана иштеткен, ошол дүкөн иштеткен, анан 5 килограммдык ошол пакеттерден алып жүргөн мен мекендештерим, чамдан турсаңыздар, азыр буйрса Адыл агабыз 4 жылдан бери ушул багытта, ушул тармакта иштеп келеткен. Мына Түмен шаарынан өздөрү уйларды союп келип, ушул жерде сатып баштаптыр. Азыр мекендештер 12 тонна эт келген Москвага. МКаттын боюндабыз, жеткирип беришет подъездиңиздерге чейин. Толук маалыматты өздөрү айтсын. 3 багытта эт сатат экен, ошол уйдукку, анан кунажындыкы, букандыкы. Негизи букан эттерини көп жерден алып жеп жүрөбүз. Аябай бааланат. Алда эмесе Адыл агабызга сөз берелик. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ва алейкум ассалам, куш келипсиңер. Жакшы шүгүр, Кудайга ээбиз. Ооба, жакшы. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат азыр. Экран аркылуу эттердин баалары боюнча тааныштыра кетсеңиз. Биз өзүбүз бир 3-4 жылдан бери иштейбиз бул жерде. Оптом Москвага эт таркап жүрөбүз. Эми азыр Кудай жалгап, мынтип склад алып, чоң склад алып, анан ачып, адал эттерди баягы үйгө чейин жеткирели деп аракеттерди баштадык. Ошол элдин кызматындабыз, элге кызмат кылалы деп ошол. Уйлардын эттери канчадан азыр сиздерде? Бизде эми мындай да баалар оптом баада кетет. Оптом баа деген бул жарым туштан жогору болот. Ал жарым туш деген где-то 110 килограммдан башталат да. Ошолор уй болсо 350дан. Кунажын бул. Кунажын дегенде биздикилер көп нерсени адаштырышып алат. Баягы бирди тууган, экини тууган деп айтышат. Аларды биз уйга киргизебиз. Кунажын деп биз баягы туубагандарын айтабыз. Только туубаганы эң жашы. 2 жаштуу кунажындар. Вот, ошол кунажындар бизде 420 сомдон. 420 сомдон. Уй 350дан, кунажындар 420дан, а букалар 470 рубльдан. 470 рубль. Бул деген оптом баалары да, оптом. Ошондой эле еще биз баягы азыр 5 килограммдан жеткирип чыгарып баштаганбыз. Азыр Кудай кааласа мекендештерибиз көп алып аткан, жакшы мындай көңүлдөрүнө толуп турат. Ал жөнүндө дагы кенен түшүндүрүп айтып берем го. Мына агабызды кимдер тааныган болсо, ошо 3-4 жылдан бери эт алып жүргөндөр болсо, эти боюнча комментарий калтыра кетиңиздер. Азыр буйрса бир 4-5 машина даяр турат доставкага. Анықтан заказ берсеңіздер болот. Канчадан канчага чейин иштейт, канчага чейин заказ берсе болот? Биз заказдарыбыз мындай да кээде баягы айткан убактарга жеткире албайбыз. Элементарный кечеле бир 20 чакты адамыбызга жеткире албадык. Алардын кечирим сурап өтүп кетели. Ал биз тараптан дагы, алуучулар тараптан дагы көп баягындай түшүнбөстүктөр болот. Себеби заказ кылат, анан биздин балдар барат, барып чалса, ал то ли баласын өрт болгон болот телефонду, то ли телефону беззвук болуп койгон болот. Ар бир жерде 10-15 мүнөт кармалып отуруп, 4 адамдан биз 15 мүнөттөн кармалган болсок, 5-адамга уже 1 саат кечип барабыз да. Ушинтип отуруп, эң акыркы 7-8-не биз уже жетишпей калабыз да. Түнкү саат уже 12-1 болуп кетет, уже ал убакта биз чалып айта албайбыз аларгачы. Обратно ушинтип баягы кечиккен ошонун основном ушундан чыгып кетебиз да. Вот ошол жактары деле бар. Биз тараптардан деле болуп калат. Кечиккенде пробкада туруп калабыз, башка жагына барып калабыз. Ал нерселерди биз дайым эскертип айтып турабыз. Бүгүн жете албай калдык, кечирим сурайбыз, эртең сөзсүз жеткиребиз деп. Ошол. Анан 5 килограммдыктарда биз азыр эми пакеттерибизди көргөзөбүз. Биз жакында өзүбүздүн баягы Адалаш деген биздин өзүбүздүн брендибиз бар. Ошол боюнча чыгарабыз. Ал Адалашта если ошол пакетте биздин пакеттерги эттер болбосо биз алга эч кандай кепилдик бербейбиз. Биздин эттер обязательно биздин пакеттерде барат. Распечатанный пакет, Адалаш деп сыртында номер телефону, биздин бренд. Ошолордон какие-то бир баягы элдердин көңүлүнө туура келбей калса, эт, допустим, алып же каттуу деп айтып калышы мүмкүн, же мындай деп мындай бир комментарий болсо, акчасын кайтарып бергенге или этти биз белекке бергенге даярбыз. Көргөзөлүк сизде ошол 3 эле багытта эт бар сизде, башка кой койдуку? Бизде 3 эле багыт, анан кой боюнча айтып кетсек, койдон биз баягы кылбайбыз. Кой дем основном биздин акцентибиз баягындай направлениябыз говядина да, мал эт болгонго. Койду биз достоверный өзүбүздүн балдар, кыргыз балдар бар, ошолорго айтып сойдуруп алып келип коебуз. Бирок азыр стабильность жок үчүн бааларычы. Ошого биз пока кой жагынан жок сатпай атабыз. И жылкы бар, ошол жылкы дагы өзүбүз союп келебиз. Анан бул жерде айта турган нерсе, биз именно Түменден алып келебиз. Мурун Казандан ташып алып келип жүргөм. Ал жакта дагы өзүбүздүн балабыз соет. Намазкан 5 убакыт намазын окуган, намазына бекем бала соет. Адалдыгына бизге алып келип аткан машиналарды обязательно биз сураштырабыз, кандай машина,
кайсыл жердин машинасы булга чейин кандай продукция ташыган, жуулган, бүт ошол жактарынан бери карайбыз да. Себеби бул адал дегендики бул айтылган сөз эмес да. Бул азыр адал деген сөз баягы бизде Москвада тренд болуп кетиптир, баягы адал халал деселе болду, биздики кетмей экен да. А бул адал деген бул ошол жерден чыккандан баштап кет. Мисалы биз сойдукпу малды, ошону сиздин үйүңүзгө чейин баргандыгына биз адалдыгына жооп беребиз да. Себеби ал этти биз өзүбүз билебиз. Малды тирүү алганбыз, биздин бала сойгон, биздин машинада келген, биздин балдар ташып жүргөн, биздин балдар кескен. Эч кандай бир баягы башка продукция менен перескать этпейт да эч жердечи. И сиздин үйүңүзгө алып барып беребиз. А дальше уже нарагын биз жооп бере албайбыз да. Вот именно ушул адалды биз ушунусуна жооп беребиз. Анан бул жерден, ал жактан, бул жактан биз малды сатып же эт алып келип берге коюп алып бөлүп бербейбиз. Биз ушул жагынан мындай биз Алла көрүп турат, кепилдик беребиз да булгачы. Азыр ошо Москвада ондогон ашканаларды эт менен кабыз кылып жүрөт экен. Белгилүү эл оозунда эми аны айтпай эле коелук. Бир ачып көргөзсөк болобу? Болот. Өзүңүздөр байкаңыздар. Санитарлык нормага жооп берген акыбалда эттер сакталат экен. Караңыздар. Бардык эттердин документтери бар, печаттары бар, врачтан өтөт обязательно, эч кандай бир гематомдору же бир малдын касал болуп ал жактан союлуп баягы жарабай калгандар эмес, бардыгы тирүү малдарды өзүбүз көрүп, өз көзүбүз менен сойдурабыз. Я обязательно буну биз врачтан текшерүүлөрү бар, аны видео менен көргөзүп тастыктап бере алабыз да. Ошолордон анан эмне кылса айтсаңыз берем. Ичкериден тааныштыра алганда ошол 5 килограмм этке кандай эттер салынат, анан бул жер өзүнчө офис кылып алыпсыздар бул жакта. Бул эми чакан офисибиз, бул жерде өзүбүздүн малдар баары. Жылуу офис экен. Кыргызстанды сагынып турабыз, саатты коюп алганбыз бул жакта. Бул жерде отурабыз, келген кеткендер менен азыр орозо, чай, кофе, анан нерселерди айта албайбыз. Кийин Кудай кааласа. Ассалому алейкум, кандайсыздар? Иштер жакшыбы? Жакшы. Эттерди көргөзөлүк. Алейкум ассалам. Ушул эттер бул? Ушул эттер чабылат. Бул кунажын, Герафорд деген сорттук болот, породасы Герафорд. Бул жагы саны, мынакей сан эти. Кече ушул эттерден чыгарганбыз сатууга полностью. Кафелерге дагы беребиз. Азыр мынтип 5 килограммдык пакеттерди чыгара баштадык. Азыр мисалы азыр көргөзүп эле бере алабыз. Ошол 5 килограммдык кунажын этин көргөзөлүк анда нелер кошулат, сөөк болуп кетпей анан биз реклама кылгандан кийин. Жок, ошолордун полностью көргөзүп балдар дайындап бере алат. Бул баягы Герафорд деген порода бар да, ал эт породасына киришет, Герафорд дегенчи. Ушул кунажын болуп эсептелинет экен. Булар как баягы бул жерде көбүрлөр алып садокторун карашы бул. Букан эмесби? Бука деп дагы сатыш берет да. Жок, бул Герафорд ошо кунажын болот. Мынакей печаттары көрдүңүзбү? 46 70 15 деген. Бул ошо биздин бойнянын мед баягыныкы да бул. Обязательно сан мед врачтан өтүп анан кийин чыгат да бул. Мынакей, караңыздар. Кен бир туугандар ушул жерден алсаңыздар болот, караңыздарчы. Жеткирип бересиздер. Жеткирип акысыз бизде. Ошондо могу 5 килограмм алган адамдарга килограмм канчадан болуп калат ошондо? Булар ушулар базарларда 600дөн сатылат, анан көп жерлерден көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз, 570ден сатылат экен да. Бизде 500 рубль. Кунажындык 500 рубль. Кунажын 500 рубль. Үйгө чейин бекер. Үйгө чейин бекер. Анан азыр баягы айтпадымбы? Жакында биздин пакеттер чыгат депчи. Ошол ушундай пакеттер. Бумажный пакеттерде болот. Биздин бренд, биздин компаниянын аты Адалаш деп. Бул жерде номерлерибиз болот. Эми азыр вот 1-2 күн ичинде уже булар келет, иштеп баштайт номерлерин баары. Ушул пакетте эт барса, биз ошол этке жооп беребиз да. Ушул пакеттен келген эткечи. Анан мындай беркиндай эт пакеттерден биз уже жооп бере албайбыз да. Бул уже 1-2-3 күн ичинде уже ишке түшөт. Пакеттерди көрсөңөр болот. Эти жумшак. Караңыздарчы. Эми биз баягы силерди чакырып көргөзөлү дегенибиздин себеби адалдыгына жооп берип, кандай жерде кесилет, кандай жерде баягы элге даярдап чыгарабыз. Эч кандай бир жашыруун нерселерибиз жок. Баары бар, ар кандай
кандай деп коет, комментарийлерди укканга, ошолордон кемчиликтер болсо айтышса, биз ошолорду оңдогонго даярбыз. Ырныйларга иштегени жакшы болот, кабырганын малдачы. Эң ширин эт бул өзү кабырга болуп эсептелинет да, бул билген адамгачы. А биздикилер көп кызыгып мына задогуна кызыгышат, дагы башка моюн жактарына кызыгат, лопатка, именно кабыргага анча кызыгышпайт да. Эң ширин эти дагы жакшы. Анан кийин даамы дагы баягы бардык жагынан ушул кабырга да өзүчү. Анан буну таразага койгондо кабырганын сөөгү дагы жеңил отурат да. Себеби мына ичи пустой болот да, сөөгүнүн ичичи. А мал тамак жегенде биринчи кайка барып түшөт, ашказанга барып түшөт да. Ашказанга барып түшөт, а малдын адамга караганда мал кечирээк тамак ашын сиңирет да. Ошон үчүн бул эң биринчи питать эткен бул ушу кабырга, мына кабырга тарабы болот. Эттин эң ширин жерлери ушулар болот да. Ушул жерлерде могу станоктор менен каалагандай фигурада кыркып беришет экен. Ушул эттерден азыр сиздерге салып берет. Негизи ар дайым эле ушул эттерден кошулат да, кандай кошулат, эмнелери кошулат мисалы, ошол боюнча айта кетсеңиз. 5 кг этке. 5 кг да мына сан этинен кетет. Обязательно сан эттер түшөт. Булар кабыргалары, толстый край тараптары. Бул экинчи тамакка жакшы дейт. Мына төшү, грудинка дейбиз го. Бул биринчи суюк тамактарга жакшы дейт. Мына моюнда мякоттары көп болот, эттүү болот. Мына кабыргалары, лопаткалары. Красивый кылып кесип берет экенсиңер да? Кудай кааласа сан эттер. Сата тургандарга дагы. Ооба, сата тургандарга деле кесип беребиз. Тойлорго дагы полный жилик деп дагы беребиз, айткандай алып жазып чыгарып беребиз. Азыр көргөзүп койсун. Кандай 5 кг. Бир салып көргөзүп койсун. О, сан эттен кетет экен биринчи эле, мына караңыздар. Төш этинен бир кусок ар биринен бирдей түшөт да. Төш эттен ар бир жагынан ошол бир кусоктон кошулат экен мына айтканда. Кабыргадан а? Ашып калгандар мындай кесип алып коебуз. Ашып калгандарын кесип алып коебуз дейт мына. Ашы менен кетет да мындай. 5 кг 45 ушундай. Ровно кылбайбыз да, короче. Кичине ашыгыраак деген кичине. Акырет көргөндө да жооп бериш керек да. Бул ар дайым эле ушундай салып бересиздерби же доставкада сюрприздан болуп калышы мүмкүнбү? Сөөгүктөрдү көбүрөөк коюшуп, мындай бою? Таразадан эконом кылбайбыз. Таразадан эконом кылгынча лучше биз кымбатыраак сатканыбыз жакшы болот эми. Чем таразадан алдагынчачы. Так тараза дайымда келине болуп калат, 50 грамм нары бери. Ошону постоянно ашыгы менен салабыз да, ошо 50 грамм, 100 грамм болупчу. Ашып салып беребиз. Аябай жакшы экен. Номерлерин коюп койдук, адрестерин жазып койдук. Мындай пакет. Жакында ушундай пакеттер чыгат. Обязательно ушундай пакеттерге салып беребиз. Бул көчөдө дагы көтөрүп жүргөнгө удобный болот. И бизден барганда ушундай пакет менен кет. Обязательно требовать этишиңиздер керек, ушундай пакет бар, мага пакетин берсин депчи. Себеби ошондо эт биздики болот, ооба. Если мындай пакети жок эт барган болсо, ал биздин эт эмес. Алга эч кандай кепилдик бербейбиз. Ошол. Анан булагаларыбыздын WhatsApp группалары бар экен. Калуучулар болсо комментарийга описание коюп койдум. Ал жактан деле кирип сүйлөшүп алсаңыздар болот экен, заказ берип ар дайым статустарын көрүп демекчи. Ишиңизге ийгилик анда. Рахмат. Ар дайым эттер болот да. Барыбызга, ооба. Кудай кааласа эт бар. Коркпостон заказ берсеңиздер болот. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.